Саламатсыздарбы, урматтуу жети тубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим жана угармандар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен адаттагыдай эле сабагыбызды баштайбыз. Тарбия баалуулугу 5-бөлүм. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова. Тарбия баалуулугу бул өзү чоң көлөмдүү тема болчу. Анан ар бир кичи темаларына токтолуп келе жатканбыз буга чейин. Ал эми бүгүн болсо кичи темасы менен тааныштырып кетейин. Тарбиялык процесске терс таасирлер жана анын жообу, проблемалар, биздин кемчиликтер жана тоскоолдуктар. Ушул теманын негизинде кыскача маалымат ала аласыздар. Бул Устаттык өнөрү китебинен 105-106 беттерде бар. Өзүңүздөр дагы бул китепти колго алып, кененирээк таанышып чыксаңыздар болот. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Тарбиялык процесске терс таасирин тийгизгендер алар кайсылар? Социалдык адилеттүүлүктүн проблемалары, коомдогу, көчөдөгү терс таасирлер, ошондой эле тарбиялык иштердин формалдуулугу жана балдардын жан дүйнөсүнө жеткиликтүү болбоосу, мына ушулардын баардыгы тарбияга терс таасирин тийгизет экен. Ошондой эле түнкү жүрүш, отуруштар, мектеп рекети, зордук, зомбулук жана тарбиялык иштеги системанын жоктугу, тарбиялык сааттын начар даярдалышы, Макаренко, Сухомлинскийдин методдорун билбөө, үстүртөдөн пайдалануу жана класстагы максаттардын чар жайыттыгы, мына ушулардын баардыгы тарбиялык процесске терс таасирлерин берет. Тарбиялык процесске терс таасирин тийгизгендер класстагы лидерлердин начардыгы, демек класс ичиндеги старосталардын дагы начар болушу сөзсүз түрдө дагы тарбиялык иштерде, тарбиялык процесске ал дагы терс таасирин тийгизип коет экен. Ошондой эле ата-энелердин кайдыгердиги, мектептен канчалык мугалимдер билим берип, тарбия берип келе жатат, бирок үй бүлөдөн дагы ата-эне тараптан дагы көңүл буруу, кайдыгерлик болсо, ал дагы сөзсүз түрдө кайдыгерлик болсо, ал тарбияга терс таасирин тийгизип коет. Ошондой эле айтылган сөздүн, ойдун сиңбеши дагы бул дагы өзүнчө бир чоң көйгөй проблеманы жаратат. Жогоруда биз тарбиялык процесске терс таасирлерин берген кемчиликтерди айтып кеттик. Ал эми ошол кемчиликти оңдоого, жардам жана анын жоюунун жолдоруна токтолобуз. Биринчи, үй бүлө менен мектептин тыгыз байланышы болуш керек. Ошондой эле ар бир мектеп, гимназия, лицейлерде сөзсүз түрдө энелер мектеби, мыкты үй бүлө, мыкты эне, мыкты тарбиялык саат, ошондой эле тарбиялык жумалык жана башкалар системалуу түрдө өткөрүлүп туруусу зарыл. Ата-энелер үчүн республикалык газета чыгаруу жана коомдогу жалпы прогрессивдүү тарбияны пайдалануу, классик педагогдордун эмгектерин кеңири пайдалануу, ошондой эле кызматташтык педагогикасы, элдик педагогика жана билим, инсан лекциясын пайдалануу. Ошондой эле тарбиялык сааттарда баа коюу, энелер мектебин ачуу. Баткендеги Лилик райондагы номер 3 гимназияда проблемалык лабораторияларда тарбиялык иштин жогоруда айтылган метод жана формалары 20 жылдан бери сынактан өткөрүлүп, жакшы натыйжа берип келүүдө. Бул тарбиялык иштер системасын республикабыздын бир топ шаар, райондорунан мугалимдер келип, таанышып, жактырып кетишкен. Мисалы, Бишкек, Талас, Чоң Алай, Ош, Ноокат, Баткен, Сүлүктүү жана башкалар. Табар Кочкорова, Гапыр Мадаминов. Урматтуу кесиптештер жана угармандар, бул жерде тарбия баалуулугунун ар бир кичи темаларына биз токтолуп өттүк. Ар бир темасын дагы сиздер Устаттык өнөрү китебинен дагы кененирээк окуп таанышып алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.